Балыктар. Балыктар сууда жашашат. Алар дарыяларда, көлдөрдө, деңиздерде жана океандарда жашашат. Балыктар планетабыздын дээрлик баардык сууларында, таза жана туздуу сууларда бар. Балыктардын денеси сыйгалак кабырчыктар менен капталган. Балыктар бакалоорлорунун жардамы аркылуу суу менен аралашкан абаны жутушат. Алардын канаттары жылып жүрүүгө арналган. Балыктардын маанилүү органдарынын бири калкыгычтары. Алар балыктарды түрдүү тереңдикте жүрүүгө мүмкүндүк берет. Балыктар муздак кандуу жандыктарга киришет. Балыктардын температурасы алар жашаган суунун температурасындай болот. Балыктар түркүн түстө, формада жана өлчөмдө кездешет. Алардын түсү алардын мекендеген аймагына жана жашоо тиричилигине байланыштуу болот. Балыктардын өң түсү сутканын ичинде же балыктын чоңоюшуна карата өзгөрөт. Эң түркүн ачык түстөгү жана түрдүү балыктар коралл рифтеринде болушат. Деңиз балыктары таза сууда жашаган балыктарга караганда чоң болушат. Балыктардын азыктануусу аркыл. Өсүмдүк менен азыктанган, жырткыч же эки типтеги азыктануу жолун тандаган балыктар да бар. Өсүмдүк менен азыктанган, жырткыч же эки типтеги азыктануу жолун тандаган балыктар да бар. Балыктардын арасында мите балыктар да болушат. Алардын азыгы башка балыктардын денесинен бөлүнүп чыккан суюктуктар менен кабырчыктар. Кичине балыктар чоң балыктар сууга чачкан уруктан чыгышат. Деңиз жылкылары аталган деңиз эрсынарлары да балыктарга кирет. Алардын эркектери балдарын курсагына көтөрүп чоңойтушат. Дүйнөдөгү эң чоң балыктар акулалар. Алар жумуртка ташташат же тирүүлөй туушат. Эй, достор, түстүү мандарин балыгын тапканга көмөк бергилечи. Келгиле бирге издейбиз. Ооба, эң сонун. Бул мандарин балыгыбы? Ушулбу мандарин балыгы? Балким бул мандарин балыгы? Рахмат, достор. Балык түркүн суда. Балык тотугуш. Суда. Балык суда. Суда.